Армуздуу Кыргыз Посаттын көрүүчүлөрү, учурда биз Жаңарык айыл өкмөтүнүн Актерек айылындагы кардарыбыздын үйүн обзор кылып сиздерге көрсөтүп бергени келдик. Эсиңиздерде болсо, бул үйдү 1 жыл мурун дагы тартып кеткенбиз. Бул үйдүн бүткөнүнө 1 жыл болуп калды. Азыр дагы биз сиздерге бир сыйра тартып обзор кылып көрсөтүп бергенибиздин себеби көпчүлүк эле клиенттерде бунун краскасы өңөчүп кетпейби, краскасы өзүндө эмеспи деген көп суроолор келет да. Бул краскасы именно ушул фасадка арналган силиконовый краска, күнгө өңөчпөйт. Эгерде буну күнгө өңөчө турган болсо, 2 ай 3 айда эле кичине 1-2% өчүп билинет эле. Бул үйгө саардан кечке мына жактан айланасында эчтеке навес эчтеке жок экен. Саардан кечке ушул үйгө күн тийип турат экен. Күнгө өңөчө турган болсо сразу эле билинет. Мындан 1-2 ай мурун дагы 1 жыл болгон үйүбүздү Ноокат районунан тартып келгенбиз. Ол үйдү көрсөткөнүбүздө көпчүлүк подписчиктерибиз, катталуучуларыбыз навестин түбүндө болсо 100 жыл болсо да өңөчпөйт да деген комментарийлер келиптир да. Навестин түбүндө болобу, күн тийип турган жерде болобу, свет өчпөйт бул. Силикон именно күндүз ашта кылат. Мурда биз тартып кеткенибизде мына фундаменттери бүтпөгөн болчу. Фундаментине мозаика форматындагы мозаика имитациясындагы панелдерди капташыптыр. Стенасы болсо, стенасы облицовочный кирпичте капталган. Ошондой эле буга кетчү терезенин тегерегине капталчу наличниктерди койгон. Жана буга кетчү бурчтарды да каптаган. Жана кошумчалай айта кетсем, бул үйдүн расходу баарына кызыктырат. Бул үйдү бул кардарыбызда биз панелдин квадрат метрин 600 сомдон кылып бергенбиз. Андан сырткары буга кетчү краскаларын, бириккен жерлерин жамай турган клейлерин, андан сырткары саморез шуруптарын, буга кетчү терезенин жактоолорун да бурчтарын сатып алып, ошону менен квадрат метр 1000 сомго айланып калган. Дагы усталардын акысын кошсок буга, усталар 500 сомдон каптаптыр. Ошону менен уста акысы, краскасы, шуруп, клейлери бардыгы биригип, бул үйдүн 1 квадрат метри 1,5 сомдон бүтүптүр. Ошондо 200 квадрат үй экен, 200 квадрат үй 300 000 менен толук бүттү.